Коомдук биринчи каналдын эфирин Алато Таңшейт музыкалык программасы улантмакчы. Кушубак кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу замандаштар. Элине синген ырлары, ырында муңу жыргалы, таланты чыккан такшалып, Турсунбайдын Нурканы. Бүгүнкү эфирибиз Нуркан Турсунбаевдин 75 жылдык мааракесине арналмакчы. Эмесе, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу аткаруучу, кино жана театр актеру Нуркан Турсунбаевдин обондуу ырларына арналган дал ушул бүгүнкү көрсөтүүбүздү ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер.
Нуркан Турсунбаевтың ең жақшы чыгармасын тартуулайлы. Анда акын Гүлсайра Момунованың калемине таандык «Күттүм сени» деп аталат. Жайнагүл Калчаев аткарсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүп атканыңыздар коомдук биринчи каналдын Ала тоо таңшейт музыкалык программасы көрсөтүүбүздү кызыктуу маек менен улантсак. Биздин студиябыздын кадырлуу коногу бар, коомдук ишмер Турарбек Рыскулбеков ага бизде конокто. Кушубак кутман кечиңиз менен кош келипсиз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Нуркан аганын чыгармачылыгы жөнүндө кандай сөз, кандай мактоолорду айта аласыз? Эми Нурканбек жөнүндө айта берсек, узак кеп болот да. Муну бала кезден билем, себеп дегенде biz 64-жылы 4-сынып окуп атканбыз Ташкент шаарында. Баарыбыз актер болобуз деп. Ошондо Нурканбек, Таттыбек, Жумбалбек, Козукеевтер ушу бир топ балдар барып калды. Нурканбекти биринчи көргөндө эле ушунчалык келбети келишкен. Сулуу, татынакай, сахнаны эле адам деп биз баа бердик да. Анан эми жараткан ичи кенен экен. Биздин баягы институттун максаты жалаң гана актерлор дайындайт да, драматический болобу, кино болобу. Анан кийин бу жараткан Нурканбекке даябай туруп обончулук, аткарчылык талант берген экен да. Бул деген өзү ошол Нурканбекке берген бир алда таламдан бир белеги болуш керек деп эсептеймин да. Ошол эле окуп жүргөндө эле Жоро деген чоң фильм тартылып калды.
ошондо экинчи каарымы Мусаны аткарып калдым. Ал кезде эми киного тартылыш деген бирден чоң бир фильм, Жорго деген чоң фильм болду ошондо. Ошондо эле бул баланын чыгармачылыкка болгон, театрга болгон, киного болгон жолу ачык болду да. Ошон үчүн бул Нурканбек бул кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна аттын кашкасындай таанымал өнөр жагынан, обончулук жагынан, композитор жагынан, аткаруулук жагынан, кино жагынан, театр жагынан бул белгилүү бала да. Ушундай Нурканбек быйыл 75-ке чыгып аткан экен. Эми жыл деген татынакайды монтурайган бала эле мына 75-ке чыгып биз таяп калат экен. Эми мен кааларым чыгармачылык ийгилик каалайм. Анткени себеби бул улгайган кезде талант өнөр өркүндөй баштайт. Мына азыр Нурканбектин таланты, өнөрү ички буркан шаркан түшүп турган убак азыр. Чогула калып ыргеси уюштурган жакшы көрөт эмеспи? Сиз ырчы болбосоңуз да Нуркан аганын ырларын ырдай калган убактыңыз болобу? Деги эле ырларын аткарасызбы? Нурканбектин ыры. Чынын айтыш керек. Ырдабасам дагы өзүмдүн жүрөгүмдө, сезимимде, туюмумда ырдап турат. Мен ошого сыймык тарам. Чоң рахмат, эң кызыктуу, жакшы маек болду. Анда сиз жакшы көргөн 6-үнү кечинде деген чыгарманы биздин Айгерим Бакибаева аткарып берсин. Сөзүн жазган Мар Алиев. Кабыл алыңыздар. Обонун Нуркан Турсунбаевдыкы, сөзүн жазган Совет Урманбетов. Гөл болсо, биздин студиябыздын төрүндө Талант Сыдыков. Can gele жаткан sen bolsun
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Нуркан Турсунбаевдин обологон мыкты обондору жаңырып жатат. Ал театр жана кино актер экенин дагы эсиңиздерге сала кетейин. Да ушул театрдагы ишмердүүлүгү, театрдагы өзгөчөлүгү жөнүндө сөз кылуу үчүн Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрынын актрисасы 43 жылдан бери бирге иштешип келаткан кесиптешин чакырып алдык. Кыргыз Республикасынын эң эскирген артисти Анара Сыдыгалиева бизде конокто. Кутмандуу кечиңиз менен кош келипсиз. Рахмат. Анда ошо өзүңүзгө маалым болгондой, анда маекти сөздү ушу театрдагы ишмердүүлүк, театрдагы өзгөчөлүк, актердук чеберчилиги жөнүндө сөз кылып берсеңиз. Бул кыргыз элине сиңирген эмгектерин айтсам, мурунку кезде менин эсимде Даниярды эң биринчи менден мурда Кар ханшасы деген дипломдук спектаклинде жомокчун ойноп келген экен. Андан кийин Тагдырдын өгөй балдары, мурда унутулгус күндөр болчу, Бакы Өмүралиев. Нукура таланты комузда да ойнойт, аккордеондо ойнойт. Анан өзүнүн кулк мүнөзү бала кыял, барган жеринин бардыгы эле оюн күлкү, ушундай юморлары курч. Эки киши урушуп кетсе дагы ушуну эстейм. Эки киши урушуп атса, бир-эки сөз айтып эле күлдүрүп койчу. Эмне дейт экенсе, эски акча менен. Анан кийин чук этпе деген сөздөрү бар эле. Анан бири-бирибизге бир нерсе деп келатканда эле чук этпе дечүбүз. Борбордук театр деп коелуш Абдумомунов атындагы академиялык драма театр 6 айлап, жарым жылдап гастролго чыкты. Ошол убакта аймактарды кыдырганда Нуркан аганы бир эл кетирбей кечке суранса керек. Баягы спектакль оюндан кийин сөзсүз концерт берчү элеңер да. Спектакльден кийин концерт сөзсүз берилчү. Ал концерти жок, тузу жок тамактай болуп, элибизде көнүп калган. Ошондо күчтүн бардыгы, башкы ролдо ойноп, андан кийин ар бир ырдаган кыздарга аккордеон чертип берет. Өзү ырдайт. Анан күчтүн бардыгы чындыгын алганда ушу Нуркан байкеге көп жүктөлдү. Маегиңизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай кызыктуу маектин соңунда жагымдуу чыгарма сиздер үчүн жаңырсын. Кабыл алыңыздар. Сагыныч комуздун үнүндейсиң, сагыныч күтүүнүн териндейсиң, жамырап көдөндөрдө сагыныч ай билиндейсиң, жаңырат көдөндөрдөн сагыныч ай билиндейсиң. Кызык жашоо, кызык жашоо, кызык жашоо, сагыныч ай билиндейсиң. Сагыныч чачтарың күмүш түспөй, сагыныч чакырат жаштыгымды, иймирип көз карашың адашкан ай бактыбызды, иймирип көз карашың адашкан ай бактыбызды. Сагыныч мезгилдин илебинен, сагыныч элирип сени менен, бөлүнүп бүт албаган кыйырсыз ай жолдо келем, бөлүнүп бүт албаган кыйырсыз ай жолдо келем. Кызык жашоо,
Kızıkça şov, belgisiz ay yolda gelen. Sağыныç, söz çıkmay gökürüktün. Sağыныç, sokur jaşıtmay gözüdün. Солқылдап тұрса дүні, сен істейм ай сенің ізден. Солқылдап тұрса дүнің, сен істейм ай сенің ізден. Қызықша шоу, қызықша шоу, қызықша шоу, сен істейм ай сенің ізден. Белгісіз ай жолда келем. Обаны Нуркан Турсунбаевтыкы сөзін жазған Меден Алыбаев «Соң көл» деп аталат. Анда келіңіздер, жақшы чыгарманы Улан Качкыналиев сіздер үшін атқарсын. Шарпылдап ей шаңы шығып толқып ташқан, жегіне жайпай түшіп көбік чачқан. Ай соңкөл қысығыңды ұнытпасмын, қалдайған қалқтың малы башадашқан. Тамшанқан ай тамашаңдан шыққым келбей, тарихта тағы қалған тұлпар таштан. Қылаңдай қымыз ішіп ойнап күлсін, қыз келін аймалашып өмір сүргін. Жайыңа қышыңадан раз елім, жайғышы жан жақаңда жашап жүрсін. Қартайып ой жедеп жашым жеткен кезде, жаныңдан жайын тапсай, менің мүрсін. Hoş son köl ay sen turasın kılım sanıp, mil dep kadimkide yılım karap. Ay son köl çegelermin çegelbesmin, mındaydı bol coşkayın atağın. Men ölüp ay sen ekince görmesem day, sargaygan sargagazday ırımga. Ben ölüp sen ekinci görmesem day, sargaygan sargagazday ırımga.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздү улантып беребиз. Көрүп атканыңыздар Ала тоо таңшайт музыкалык программасы. Бүгүнкү каарманыбыз Нуркан Турсунбаевдин Алтын фондусунда канча ыры бар болду экен, ушунун баардыгын билүү максатында Кыргыз радиосунун музыкалык редактору Жээнгүл Исакованы чакырып алдык. Курман кечиңиз менен кош келипсиз. Алгачанда ушу билели дедик элек, биздин Алтын казынада бүгүнкү каарманыбыздын канча ыры бар, кайсы жылдары кабыл алынган? Нуркан Турсунбаевдин ырлары, оондурлары 60-жылдарда башталган экен. Бүгүнкү күнгө чейин 25 экен. Анан кийин айрыкча Алтын чууну кечинде ырын көптөгөн ырчылар аткарып, дагы толукталып жатат, Кудай буйрса. Анан Айбар Атат дагы көптөгөн ырчылардын аткаруусунда, анан хордун аткаруусунда бар. Анан Нуркан Турсунбаевдин оондору боюнча дагы кичине айтып кетким келип атат. Быйылкы Татуу Турсунбаеванын 75 жылдыгына карата чоң программада концерт болбоду. Ошондо агай Татуу Турсунбаева аткарган бир топ оондорду кайра жаңыртып, кийинки ырчыларга аткарткан экен. Анан кийин ошо жакындан бери агайдын бир 5 жаңы обону биздин казынага кабыл алынды. Бул да болсо биздин багы музыкалык казынабыз толукталуу болуп атат деп айткым келет. Нуркан Турсунбаевдин ырлары азыр көп. Биз буйрса эми көркөм кеңеште да каралат деген ойдомун.
Бүгүнкү каарманыбыздын дагы бир чыгармасын тартуулайлы. Сөзүн жазган Жумакан Тынымсейитова «Суу алган кыз». Анда сахнага кол чабуулар менен Нурзат Садыкованы тосуп алыңыздар. Кышкы аяз колду кайрат, түзүңдөрү актан жамына, кош чакага толосу сузуп, кыз баратты үйгө жайрап, кыз баратты үйгө жайрап, так маңдайдан тосуп жаш улан, тартынбагын ойду айтуудан, көңүл сырын бирге айтууга, көптүн биридек деп ашыгам, көптүн биридек деп ашыгам. Üşütpөйбү жаштык демдери, үйлөр эске такыр келбеди, кылгырышып сырдуу көз караш, кыз уланды сүйүтермеди, кыз уланды сүйүтермеди, кош чакасын колго теңдене, кыз жөнөдү үйгө термеле, суу алгычың алыс жер беле, көп кечиктин кызым эмнеге, деп сурады кыздын апасы. Бубак баскан кыздын жакасы, кезек күтүп турдум деди да, чочуп кетти чыгып кадасы, чоң балкалап чагат апасы, чор кайнаптыр музга чакасы, чор кайнаптыр музга чакасы, чакасы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ала тоо таңшейт музыкалык программабызды кызыктуу маек менен улантмакчыбыз. Биздин студиябыздын коногу бар кыргыз эл акыны Омор Султанов. Кутмандуу кечиңиз менен агай, кош келипсиз. Рахмат. Биздин көрсөтүүбүздүн бүгүнкү каарманы Нуркан ага сиздин 5-6 обон жараткан экен. Алардын бирин жаңы эле жаш ырчы Уларбек Аткарбектүү Ак толкун деген. Деги эле чыгармачылык бирге иштешүү кайсы жылдары башталды эле? Ойлосом, ар бир ырында, обонунда, мелоста философия бар да. Бул өзү чоң мааниге ээ. Азыр обончулар ошол философияны көңүл албай жүрүшөт да. Обондун өзүндө чоң философия, кишини ойго батыра турган музыка. Ошонун ичинде мына жанатан бир анча-мынча уктум, тетиге илгертен бери карап жүргөндөр. Анан мен ырларыма обон чыгарганда ошонун бар өзүн өзү эч качан алдабайт, өзү менен келатат ушундай чоң. Анын үстүнө
çoğun artist talant. Artistik talant, aktörlük talantı da bu köp yıllar boyu kinoda geçmişkere gele. Bundaydı kinoçular taştabaydı. Anan uşul tatübü kinoga getkenden keyin menimçe. Menem özünden soran dile yok, bilbeyim dile. Biroq şu tatübüden jol talaşmayın dep kaldı okşaydı. Olmasa mınday aktördu. Mınday talantlı kişi kinoçular жерге калтырбайт. Нуркан ага менен биргеликте чыгарган ушу 5-6 чыгарма кандай шартта, кандай маанайда жаралган? Биринчи обонду көтөрүп келип ушуга сөз деп сөз жаздырдыбы же тескерисинче сиздин сөздөрүңүз ак кишинин колуна тийип калып обологон обон жаралдыбы ушул жаатында айтсаңыз? Menimçe bu ökövüzün mınday çıkarmaçılık baylanışımız, kengешибиз, birge жүрген жүрүшүбүз, birge katnaşkan turmuşubuz şuğa türtkü oldu deyim de. Bu belki meni baykagan çıkar, özü janagınday filosofluk ömesi menen жүрген kişi bolgondan keyin menden de bir meni görgön çıkar. Ana meni mauga oğun çıkar dep dil aytkan jok. Men kitepterimin özü taap alıp hiç kim baykabagan Şılak Tolkun degen. Anan da ekşö men esimde oşoğu özünçö çıkardı. Ana bir gün bana ayttı şunday dep. Anan emne deysin ama rahmat degenden başka söz çok. Çoң рахмат, дагы биргелешип мыкты-мыкты чыгармаларды жарата бериңиздер. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздө кызыктуу маек куруп берип, кыргыз эл акыны Омар Султанов болду. Келген коногубузга рахмат айтып, дагы бир мыкты чыгарма менен көрсөтүүбүздү уланта беребиз. Yürektün çoğu yeçelik, cülettü dala yaradım. Yürektün çoğu yeçelik. Бүгүнкү каарманыбыздын дагы бир мыкты чыгармасы акын Турар Кожомбердиевдин сөзүнө жазылган «Сен дале келелексиң». Сайра Момунбаева. Күндөнүп убакыт түнгө көчтү,
түштү сен дале келелексиң сен дале келелексиң кечиктиңби убактыңды дана билбей күтүп жатам зарыгып эши келбей сен дале келелексиң сен дале келелексиң терезеден түн тиктей көзүн кадап качкым келет өзүмдөн өзүм жадап сен дале келелексиң сен дале келелексиң сен берген жашыл бутак бүрү түштү сүйүү болсо солубай кайра күчтү сен дале келелексиң сен дале келелексиң сен дале келелексиң сен дале келелексиң Бак чиркен кандай гана керемет чыгарма. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай жагымдуу чыгармадан кийин эми бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы каарманы Нуркан Турсунбаев ага менен кыскача маек кылып көрсөтүүбүздү уланталы. Дагы жолу кушубак кутмандуу кечиңиз менен алгач биздин чыгармачыл жама сизди 75 жылдык маарекеңиз менен куттуктайбыз. Рахмат. Алгачкы суроо ушу бүгүнкү программабыздан жалаң сиздин обондор кетип аткан соң ушу обондуу нерсе кайрылып көп турат. Алгачкы обонуңуз канча жашыңызда, кайсы жылдары жарык көрдү эле? Биздин үй-бүлөбүз чыгармачылык адамдар болгон, улуу агаларым дагы чоң атам, өзүмдүн атам болуп, анан 5 бир тууганыбыз чыгармачылык адамдар эле. Мен 3 жашымдан баштап чоң атам Турсунбайдан комузду үйрөндүм. 5 жашымда чоң концерттерге катыша баштадым. Анан биринчи алгачкы обонумду 13 жашымда апамдын туулган күнүнө арнап Энеме деген ырды чыгаргам. Бул 1953 жылы 15 июль айы. Анан ошондон баштап эми чыгармачылык үй-бүлөдө өссөк, анан чыгармачылык эми баягы кыргызда айтат эмес, бизде көпчүлүгүндө ошол жумгал өрөөнү таланттардын бешиги деп, ошондой эле мени окуткан мугалимдеримен, анан ошол жерде маданият бөлүмүндө иштеген агайларыбыздан ошол уланып отуруп ошол чыгармачылыкка аралашып кеттим деп ойлосом болот. Эми бу чыгармачылык деген жан дүйнө менен келген нерсе. Тубаса нерседе болот деп айтсам болот. Анан эми өзүңүздөргө бергизем мына 75 жаш деп атасыңар, бирок жүрөгүм 18 дейли деп атат. Анан мен ошол ыраазычылыгымды билдирем. Ана татынакай кыздарга, татынакай жигиттерге ошол өзлөрү ошо жан дүйнөсү менен ушу менин чыгармаларымды кайра жаңыртып, кайра дагы ушу элге тартуулап атканына мен узак өмүр каалайм, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Эне үчүн 13 жаштагы тестер баласы ырарынып атса, ошондо апаңыздын абалы, кубанычы кандай болду? Анан ошо алгачкы чыгармаңызды кабыл алып аткан сиздин сынчыңыз дейли, ошо белектин ээси кабыл алып аткан соң сиздин
сүйүнүчүңүз кандай болду? Ошол көз ирмемде айтып берсеңиз. Эми мына эниме дегендин текси Абдыкалий Молдокбатовдук. Мен кийинчерээк чыгарып калганда ушул көлгө ал «Известия» газетасында ушу корреспондент болуп Москвада жүргөн экен. Мен атайын 7 кездеп барганда 3 күн болгонбуз. Ошондон кийин бул улуу акын менен мен жолугушпай калдым. Анан бир нерсе болду. Ошол мен Жамилада Даниярды ойноп келип, анан практикага чайка барып калдык. Анан апам жанында бир Балта деген татынака балбан апабыз бар эле. Анан клуб кичиректи, алдында турат. Анан мен ошол апама арнап, ушундай апаке, ушу сиздин туулган күнүңүзгө арнап 13 жашымда чыгардым эле. Ушуну мен сизге арнайын десем, ошондо апам эми ушундай сулуу адам эле да, мына таттуу ушул апамды тарткан. Ошондо карап турсам, азыр көз алдымда турат. Ушу көзүнүн жашы кылгырып, ыйлаган жок, бирок көзүнүн жашы кылгырып, эки жакты карап, ушу элден иймендиби же ушу жетін албай атты, ушундай бир ошол апамдын көз карашы такыр эсимен кетпейт да. Мен баратам антымдактап, Энеке деген ырымды дагы ырдап атышат. Андан соң ушу энелер жөнүндө чыгарган анан Асан Токоев деген таластык бир жакшы акын бар эле. Көп сагынба апаке деген дагы ырды чыгарган, энелерге арнап буюрса ошол келерки дагы чыгармачылык эмеде ошо аткарып беребиз деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда Нуркан Турсунбаевден керемет бир чыгарма сиздер үчүн болсун. Asqalı tonu mekendep, Arvungen çıgar bekendep. Jay alыбай жүрөм күн түнү да, жасада жамгыр нөшөрлөп. Jay alыбай жүрөm күн түнү да, жасада жамгыр нөшөрлөп. Buluttun жүрөп жанында, бургула бизден табылган. Тодону чоң эмгек кылсам дейма, толкунду күчтүн барында. Тодону чоң эмгек кылсам дейма, толкунду күчтүн барында. Ermegim munu bilip al, elimde takkan жүгү var. Толкуткан көлдөй көңүлүдүң, толорду тодой сүйү бар. Толкуткан көлдөй көңүлүдүң, толорду тодой сүйү бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздү кызыктуу маек менен улантмакчыбыз. Бизде конокто Нуркан Турсунбаев аган жубайы мейманда. Анда тааныштыра кетсем, Таттуу Турсунбаев атындагы фонддун аткаруучу директору Жипаргүл Турсунбаева. Кутман кечиңиз менен кош келипсиз. Мына жанатан бери эмне деген гана обондор, кайрыктар, ырлар аткарып жатат. Деги эле чыгармачыл адамдын жубайы болуш кыйын болуш керек. Нуркан аганын
чыгармачылыгын кандай баалайсыз, сизге жаккан обону кайсы? Ушу энем аттуу мен өзүм тайларда өсүп койдум да, тайненин колунда. Анан ушу тайнемди ушу чексиз жакшы көрө элем да. Ушу мен баягы адам болуп калыптанышым ошол кишинин таасири чоң. Анан ушу энеме деген ырды радиодон угайлы, ушу энеме деген ырды таң атып, күн батып, таң атканча ушу энеме деген ырды ырдагандан такыр танчы эмесмин да. Анан кийин баягы никеге буйруп кийин турмушка чыгып калгандан көрсө ошо илгери бала кезде эле ушул баягы интуитивно ушул ыр жакындаткан окшойт го. Ушу энемен ырдап алып эле ошо кичине тайнем кичине ооруп калган учурларда энемен ырдап алып эле ыйлай берчимин. Анан эми Нуркан Байкеңердин чыгарган обондорунун баары жагат. Баягы илгери маркум Таттуу карындашы көзү бар кезде ар бир ырынын биринчи аткаруучусу Таттуу болгон экен да. Анан кийин баягы жылдар өтүп кийин экөөбүз баш кошуп калгандан кийин Нуркан Байкең өзү айтып өттү го, нота тааныбайт да Нуркан Байкеңер нукура обончу, нукура кайрыктар менен чыгарган обончу. Анан Нуркан Байкеңер чыгарган обондун биринчи аткаруучусу үйдөгү кыңылдаган ырчысы менмин. Нуркан Байкең обон чыгардан илип алам дагы ардан бери ичимен кайталап диктофонго жаза коюп, баягы унутуп калбасам экен деп, бирок өзүнө жат да. Анан кийин ошо бир 300дөн ашуун обондун ырлары бар. Анан Нуркан Байкең мага обон чыгарган аябай жагат да. Туруптур эле жанымда экөөбүз телевизор көрүп отурган болсо, туруп жок болуп кетет. Андан эле бир убакта эле бир жаңы обон жаралат. Мен Нуркан Байкең бир эмесине таң калам, жөндөмүнө. Нуркан Байкең обон чыгарыш үчүн бир ашып кетсе жарым саат убакыт жетиштүү. Анан эч качан эмен оңдоп жасабайт. Эмен бир жазылган обон ошо боюнча калат да. Анан кийин анан баарынан мага таң калганым да, мен эми баягы обончунун жубайы болгондон кийин ар бир нерсесин байкап турат экенсиң да. Нуркан Байкеңер баягы аты чыккан акын же болбосо аты чыкпаган акын андай деген Нуркан Байкеңдин деле ички жан дүйнөсүн жашабайт. Газета, журналдарды такыр үзбөй окуйт да. Анан эле бир кымындай жакшы ыр чыгып калса ошо кесип алат кадимкидей, ойбой эле жакшынакай кылып кайчы менен кесип алып эле чөнтөгүнө салып жүрүп анысы бырышып тырышып тиги баягы кийимдерин жууганда баягы чөнтөктөрүн алганда баягы тиги чөнтөктөн бул чөнтөккө салына, анан ошентип баягы ырлар аябай сиңгенден кийин анан обон чыгарат. Жанагы Нуркан Байкең обону менен ырларынын бири-бирине шайкеш келип баягы айкалышып турганы дагы ошондон болуш керек деп ойлойм. Анан үйдө дыңылдаган ырчысы менмин азырынча. Анан ырчысы, анан да сынчысы да болсоңуз керек. Ооба. Сын жагынан баягы сынчынын сыңар өтүгүм айрык дегенде кээде сынчы болуп коем калп эле. Чоң рахмат. Анда Нуркан агага бир жагынан демди да сиз берет болушуңуз керек. Ар дайым дем берип, жакшы мыкты чыгармаларды чыгарышыңызга өбөлгө болуп жибериңиз.
Куйручук чыккан куудулдан, тат түйү чыккан сулуудан, гүлүктөр чыккан көптөгөн, жумгалдын ичкен суусунан, түбүнөн чыккан залкарлар уланып келет учунан. Мына ушундай 6 сап ыр менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан жакшырдын коштоосунда көрүшкөнчө бар болуңуздар.